Карантинде мейиттерибизди кандай кылып ызатын ордуна коебуз, кантип жууйбуз? Эми Кудай бетин ары кылсын, андай учур катталган жок, катталбай эле койсун. Эгер кокустан болуп калса, бул боюнча фатвалар бардыгы даяр. Ал эмес Алымдар кеңеши ошол кошуна Өзбекстан, Казакстан менен кеңешип, мына мен да ошол эмеде кабардар болуп турдум. Ошол кабар алып турдум. Кантип жууйбуз деп. Эгерде ошол адамдар өтүп кете турган болсо, анда ошол дарыгерлер өздөрү жууп берет. Эгерде жууганга болбосо, анда кургак таям кылынат. Жок, адамдар өздөрү жууй турган болсо, булар толук түрдө жанагы дарыгерлер кие турган форманы кийгенден кийин гана колун тийгизбесен шланганы өзүнөн суунап келип, чакадан алып келип чачып жууйт. Эгерде ошентип жууганга дагы шарт болбой турган болсо, анда жөн эле көмүлөт. Мына ушул шариаттын жол жобосу. Азыр дагы бир угарманды кабыл алып, андан кийин WhatsApp'тан келген суроолорго жооп беребиз. Угарман, кулак сизде. Угарман. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, Кудай деп рахмат, Аллах разы болсун. Мен ушу сизге суроо берейин дедим эле. Жакында эле хиджаб кийдим. Кудайым кабыл кылсын. Бейиш тарапка кош келдиңиз. Кечеден баштап 5 маал намаз окуп баштадым. Кудай таалам кабыл кылсын. Фирдавсга кирген Кудайым насип кылсын, дуаңызды унутпаңыз. Алла разы болсун. Бир эки суроом бар эле. Айтыңыз. Ушул 2 жылдай болуп калды да, ажырашып кеткенименчи, 2 кызым бар. Ушу мен аябай көңүлүм калып калыптыр да, ошон үчүн баягы эне сурайын дегенмин, баягы күйөөгө эгер тийбей койсом, баягы бирөөгө коргогум келбейт да, балдарымдычы. Ошол ислам дининде мындай күнөө болбойбу деп сурайын дегем да сизден. Күнөө болбойт бир тууганым, бирок жана адам да кыздар чоңо турмушка чыкканда жалгыз калам деп, башка деп, же болбосо адамдын адамдык пендечилик муктаждыгы бар, ошол нерселер болуп калып, адам күнөөгө түшүп кала турган болсо, анда турмушка чыгуу керек болот. Жок, андай эмес болсо, бирок эми 2 жыл болгон болсо, азыр аз эле убакыт, анан балким убакыт дарылайт, убакыт адамды көндүрөт. Анан балким пикириңиз кийинчерээк башка болуп калышы мүмкүн. Анан экинчи күнөө эмес, айтыңыз. Бул жакында эле ушу жаңы жумушка кирдим да, баягы жоолук кийип намаз окуп, ошого карата баягы шарты менен намаз окуганга. Ошо жумуштан эле мындай жан дүйнөм эле кыжалат болуп эле, мындай жакшы иш, баары жакшы да, коллективда жакшы, бардыгы эле жакшы, бирок ичимде эле мындай кыжалат боло берем да, ошо кайсы дуаны окусам болот, эмне жардам берет ошо? Дуа дегенде жанагы негизи мындай дуа китептер көп азырчы. Дуа китептер абдан көп. Ошолорду алып окуй бериш керек чекеден эле. Бирок эң эле жакшы дуа, мен айтам сизге, бул ошол кыргызча эле, ошол Кудайым ошол кыжалатчылыкты кетир деш керек. Анткени адам деген жанагы жаңы динге келип баштаганда, ошол ар бир иштин майын чыгаргысы келет да, балким туура эмес кылып атамбы деген ойдагы адамды мүмкүн да, ошон үчүн ал ой жакшы. Анткени адам өзүн дайыма эсептеп, жоопкерчилигин алып турат өзүнөчү. Бул менимче бул жакшы пикир да, ошондуктан ушундай ойлор келбей калгандан коркуш керек бир тууганым. Көрдүңүзбү? Бул имандын бар экенинен кабар берет. Бактылуу болуңуз, Кудай таалам жакшылык оомат берсин. Эми урматтуу бир туугандар, бизге WhatsApp аркылуу келген суроолорго орун берип, андан кайрадан келебиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тахаджуд намазындагы дуаларды тахаджуд намазына чейин дуа кылабы же тахаджуд намазы бүткөндөбү дейт. Албетте тахаджуд намазы бүткөндө дуа кылган жакшы, анткени бир нерсе берип андан кийин сураш керек го. Же тамак жегенден кийин, курсак тойгондон кийин дуа кылабыз. Мына ошондой эле маселе, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн тахаджуд намазынан кийин дуа кылганы жакшы. Анткени амал кылдыңыз, амалды ортого коюп сураш керек. Мисалы үчүн дуа кылганда бирөөлөргө, кембагалдарга жакшылык кылып, мисалы үчүн мен кече сүйүндүм, биздин айылыбыздан биздин айылдаштар өздөрү унап келип, базар оргондо Баймундуз айылында ун таратып атышат. Демек ун таратканда бул жакшылык кылган болот дагы. Кудайым жакшылык кылып атам, ниетим түз, ушуну ортого коюп сурайм деп үйрөнүш керек. Азыр мынакей азаматтарыбыз мынакей акча бөлүп берип аткандары бар, ун берип атканы бар, артисттерибизден бери мынакей таратып аткандары бар. Ким колунан келгенин кылып атат, айтпай кылганы канча. Ошолордун баардыгы амалды аткарып бүткөндөн Кудайым өзүң үчүн кылдым. Бул жакшы амал, жакшы иш. Бирөөнү үчүн кылбадым, кожо көрсүн кылбадым, эл көрсүн кылбадым. Рия кылган жерим жок. Кудайым, ушул амалым өзүң үчүн ортого коюп сурайм. Мага ден соолук, узун өмүр, балдарыма чың ден соолук насип кыл
деп тилек кылыш керек, урматтуу бир тууганым. Бул салих амалдарды, Кудайга жага турган жакшы амалдарды ортого коюу, ошол аркылуу Кудайдан каалаганын суроо деген сөз. Демек бирөөгө кыпында жакшылык кылсаңыз, а дегенде ниет түзөшүңүз керек. Эл көрсүн эмес, балким Кудайым билсин деп. Бирок кээде элге айтканга туура келет, анткени адамдар адамды көрүп ээрчит, адамды көрүп үлгү алат. Биз дагы молдо болгон окуганда молдолорду көрүп, мусулман кул ажы молдо экен, ушундай киши болсом деп окуган сыяктуу эле адамдар кээде билбейт, жакшылыкты көргөндөрдү угуп ээрчийт да. Адам окуган эмес, көбүн эсе өзү көргөнүн кылат. Жанагы куш учканда уя демнен учкан ушуну алат дегенде, ошол уябызды олтуруп эмнени көрсөк ошону алганыбыздай эле кээ бир адамдардын кылып аткан жакшылыгын айтып аткандыгы бул макул маселе. Анткени адамдар көрүп үлгү алып, андан кийин адамдар эмне жардамдарын берет. Каза болгон баламдын сүрөтүн үйгө койсом өзүм көргөндөй болуп сагынам. Аз болсо тарап калат. Мен күнөө кылып жаткан болбоймбу дейт. Сүрөт тилгенди көп алымдар жактырбагандыктан аны бекитип коюңуз дагы, сагынганда көрүп кайда коюп койсоңуз болот. Бирок сүрөт илинген үйгө периштелер кирбейт деген кеп бул пайгамбардын осуятында келет. Интернетте Каабанын үстүндө айланган куштар Абабил куштар деп атышат. Ушуга так маалымат берип кое аласызбы? Динде бул этла бул боюнча. Бул ошол пайгамбарыбыздын төрөлгөндөн мурдараак, ошол жана фил жылы деп коет. Абраха келип, анан ошол Абраха келип төөлөр менен, пилдер менен келип Каабаны бастырабыз, Каабаны бузуп, адамдарды Йеменге ажылык кылдырабыз деген учур болгон. Абабил куштары келип таштаган, бирок ошол куштар кечеги куштар деп айтканды мен анда маалыматым жок. Бул кадимки эле көгөчкөндөр болуш керек. Ошентип көгөчкөндөр дайыма таваф кылып турушат. Менин күйөөм каза болуп калган, 3 балам бар. Балдарга карап күйөөгө тийбей койсом күнөө болбой. Бул жөнүндө бая жооп бердик. Ошондагы бир айталык, урматтуу бир туугандар. Балдарга карап күйөөгө тийбей койсоңуз, балдардын ошол жакшы тарбиясын берсеңиз, анда албетте сизге сооп болот. А бирок жалгыздык жаратканга жарашат. Зынага түшүп кетүү коркунучу болуп, жалгыздык кыйнала турган болсоңуз, анда теңичсиз турмушка чыкканыңыз жакшыраак болот. Саждада дуа кылса болот. Эгерде нафил намаз болсо, анда каалагандай дуа кылсаңыз жарай берет. Балагатка жеткенден баштап намаз окубай, орозо тутпай, бир канча жыл жүрүп, анан динге келсе окулбай калган каза орозо намаздарды кантип толуктасак болот? Деги эле толукташыбыз шартпы? Шарт. Ошол балагатка жеткениңиз так билбесеңиз, 15 жаштан жогоркусун каза кылып окуп бересиз, иншалла. Нуржулар, суфилер туура эле агымдарбы? Аларга турмушка чыкса болот. Нуржулар, суфилер бул жалпы агым, факих деген сыяктуу. Ал эми нуржу деген ошол суфилердин бир агымы. Анан ушул өткөндө дагы сабакта айтканмын, нуржуларда ошол кээ бирлер бар экен. Ошол Саид Нурси үйлөнгөн эмес деп көпкө чейин үйлөнбөй жүрүп алгандар бар экен. Ошол туура эмес маселе. Ага биз мындай бир кошула албайбыз, бирок негизинен акидасы Ахлүсүннат вал жамаатка туура келет. Анан ошол кээ бир балдар ушул акида ошондой Саид Нурсинин китебин окуп жүрүп, бирок кээде фикх маселесинен алсызыраак болуп калды, анан фикхти билбей жүрүп калгандарда кездешти. Бул боюнча ата-энелер бизге кайрылып атышат. Демек ошол нур жамааттагыларга фикхтан да көбүрөөк окуткула. Кээде ошол адал арамды билбейт, 60 эркек тагынган арам экенин түшүнбөгөн көп жыл ошо хизмет эмеде, ошол жана нуржуларда жүргөндөр дагы чыгып калат. Ошондуктан ачуу айтыш керек. Дос сүйдүрүп айтат, душман күйдүрүп айтат. Дос күйдүрүп, душман сүйдүрүп айтат. Урматтуу бир туугандар, этият болушубуз керек. Ошол жамааттар бир сыйра өзүңөрдүн сабактарыңарды кайра бир сыйрадан карап койгула. Биз азыркы учурда алып сатуу менен алектенебиз. Азыркы учурда картошка, пияз, эт жана башка азыктар кымбаттаса, андан тапкан адал болобу дейт. Жок, ошону бекитип коюп, кымбаттаганы сатам деп адамдарга каатчылык жаратып аткан болсоңуз, мына ошондо күнөөкөр болосуз. Бирок андай эмес. Эми баардыгы кымбаттап аткан болсо, ошол атайлап жасалма кымбаттатпай базарга ылайык саткан болсоңуз, анда зыян тийбейт. Мен мындан 5 жыл мурда ата-энеси бар, бирок ажырашып кеткен, таекесинин колунда чоңойгон жигитке турмушка чыктым. Ал бирок өзүн мен жетиммин деп тааныштырган. Кийин чогуу жашап жүрүп билгенмин. Бул бала чоңоюп жигит болгондон кийин гана ата-энеси өткөн. Эмнеге ал өзүн жетиммин дейт? Менин оюмча, жетим деген ата-энесин тааныбай билбей төрөлгөндө эле таштап койгон же өтүп кеткен болсо гана жетим деп ойлойм. Ушул оюм туурабы же туура эмес айтып жатамбы? Көп ойлоном. Азыр экөө жашабай калдык. Жообун телефондон берген. Мен күнөөгө батып калбайымбы деп корком, жетим таштап кеткениме. Жетим адамга жетим деген ат балагатка жеткенге чейин гана болот, андан кийин жетим деп айтылынбайт. Атасы өлүп калса жетим, энеси өлүп калса латим деп айтылынат.
Анан эми бул жетиммин деген ошол ата эне ажырашып кетип тирүү эле жетим болуп калган дегенди айтса керек, урматтуу бир тууганым. Мал сойгондо балта менен башына чаап кулатып сойгон туурабы? Макрүү. Эгер башка чапкандан кийин сойгонго чейин өлүп калса анда арам болуп калат.